Азыр мына интенсивдүү бак өстүрүү деген бир идея менен мындай системалуу иш алып барып иштерин көрсөтүп келаткан дагы бир багбан агабыз бар. Улан Нарматов деген. Сиз бул жакка чыгып сүйлөйсүзбү? Сөзүн угуп коелу. Анан жакшы идеялар болсо алсаңыздар, анткени биз эл аралаганда элди угабыз, аябай сонун идеяларды алып келебиз да, суроолорду түзүп келебиз. Ошон үчүн атайын чакырдык. Обратная связь болсо, жөн эле кетип калбаса угуп элечи. Assalamu alaikum, hurmatlı deputatlar, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, өкмөт мүчөлөрү. Менин атым Нарматов Уланбек Ажы Балтабаевич. Интенсивдүү багбанчылык КЖ коомдук бирикмесинин төрагасы болом. Башында кичине немен бар эле, терминология боюнча айтып койсом, антпесе максатыбыз бардыгы эле бир бак тигиш, көчөт тигиш болуп атат. Бирок Султанбай эке айткандай, система жок болуп атат да. Системага салыш үчүн ошол пландар керек, терминдерди тактап алышыбыз керек да. Токой деген токойчулук бул башка, багбанчылык деген башка, жаш зеленхоз бул башка. Мисалы, токойчулукту алып жүргөн, ал жерде иштеген адистер, алар токойчу деп аталат. Анан багбанчылыкта алектенгендерди аларды багбанчы дейт. Зеленхозду аларды бакчачы деп айтылабы, ушундай да, терминология боюнча. Ошолор тактап алып тургандан кийин сөзгө киришсек, мына президентибиз жарыялаган Жашыл Мурас проектиси, сиздердин Жашыл Кыргызстан токтомуңуздар негизинде жасалып аткан жумуштар негизи токойчуларга, ошол багбанчыларга алгоритм болуп бериш керек дагы. Анан өкмөт аткаруу бийлиги аларга жардам берсе, эриш аркак болуп ынтымакчылыкта иштерди жүргүзсөк, жаштар, энтузиасттар, Абдулла Досум окшош дагы кесипкөй баягы өзүнүн идеяларын бардык жерде элге жеткирип, аракетин кылып жүрөт. Ынтымак болуп иш алып барсак, аябай жакшы болмок эле да. Биз жасап жаткан иштерде эле жакшы иштер бар. Динара Асейнага да ыраазычылык айтып коелум. Ол Баткендеги, көлдөгү бактарды, агрономик сопровожденияны биз жүргүзөбүз да. Анан кичине мен сунушум катары докладым бар эле, ошону убактыңыздар болсо окуп койсоңуздар пайдасы болсо керек деп ойлойм да. Азык түлүк коопсуздугу өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоонун башкы багыттарынын бири жана анын мамлекеттүүлүгүн, азык түлүк көз карандысыздыгын, экологиясын сактоонун негизги факторлорунун болуп саналат. Азык түлүк коопсуздугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы Кыргыз Республикасынын азык түлүк коопсуздугун камсыздоого негизги багыттарды белгилейт. Учурда тилекке каршы талкууланып жаткан айыл чарба тармагы азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары кагаз жүзүндө гана калууда. Бирок мөмө жемиш азыктары рационалдуу тамактанууга жана калктын ден соолугун сактоого салым кошуп, чет өлкөлүк чарбалардын ишмердүүлүгүнө анализ кылуунун натыйжасында жогорку экономикалык пайда алып келгенине карабастан, тилекке каршы тармактын көйгөйлөрүнө мамлекет тарабынан тиешелүү көңүл бурулбай келет. Азыркы этапта багбанчылык тармагы республиканын калкынын мөмө жемиш азыктарына болгон керектөөсүн канааттандыра албайт. Өзүнүн өндүрүшүнүн эсебинен жемиштердин жана мөмөлөрдүн минималдуу зарыл көлөмүнүн 15-20% жакыны гана камсыздалат. Калганы чет өлкөдөн келген импорттун эсебинен толукталат. Бул деген ички жана тышкы суроо талаптын өсүшүнө карабастан, атамекендик өндүрүштүн төмөн деңгээлин көрсөтөт дегенди билдирет. Учурда калкты жана Кыргызстандын экспорттоочуларын суроо талаптарын мөмө жемиш азыктары менен камсыз кылуу маселеси кыйла курч турат. Республикалык масштабта жеке жактардын жана чакан фермерлердин демилгеси менен гана интенсивдүү бактардын жана мөмө жемиш өсүмдүктөрдүн плантацияларынын аянттары бир аз гана көбөйдү. Алар ээлеген аянттардын аздыгы, адистештирилген жабдуулар, техника менен камсыз кылынышынын жетишсиздиги, анын натыйжасында рентабелдүүлүктүн төмөнкү деңгээли тармактын кайра өндүрүмдүүлүгүн кеңейтүүнү камсыз кылбайт жана экспорттук потенциалдын жогорулашы жөнүндө сөз кылууга да арзыбайт. Кыскартып айтканда, тармактын учурдагы абалын, экономикалык эффективдүүлүгүн изилдеп, талдап көрүп,
тармакты өнүктүрүүнүн негизги багыттары катары төмөндөгү сунуштарды ишке ашыруу менен өлкө өзү мөмө жемиш менен толук камсыздоо менен бирге экспорттук потенциалын максималдуу түрдө жогорулата алат деген ойдобуз. Биринчиси, тиешелүү ыйгарым укуктарга ээ болгон тармактын ишин координациялоочу коомдук фондду түзүмдү республикалык деңгээлде тез арада түзүү. Буну Аскар Сапарбекович менен сүйлөшүп, азыр ошол структура, алардын функциялары немелер кандай болот, иш жүрүп атат. Министрликте бар экен бөлүм, бирок реалдуу иш алып бара албай атышыптыр да, ошол жөнүндө сөз болгон өткөн. Мөмө жемиш өсүмдүктөрүн өстүрүүгө жарактуу жерлерди, анын ичинде бош жаткан тегиз, жакынкы жайыт сыяктуу жана адырлуу жерлерди тез арада инвентаризациялоо. Жаңы интенсивдүү бактарды, жемиш плантацияларын тигүүдө жана кайра иштетүү өнөр жайларынын ишин жандандырууда мамлекеттин, фермерлердин биргелешкен аракеттерин субсидиялар, гранттар жана жеңилдетилген кредиттер түрүндө үзгүлтүксүз негизде тармакты колдоону өркүндөтүү жана көбөйтүү. Кыргызстанда кайра иштетилген мөмө жемиш азыктарын экспортко жылдырууда ар тараптуу колдоо көрсөтүү. Питомниктерге жарамдуу ар бир агроклиматтык зонада питомниктерди, ошондой эле инвитро микроклоналдык лабораторияларды уюштуруу. Жаңы интенсивдүү бактарды жана жемиш плантацияларын тигүүдө фермер, багбандар менен илимий мекемелердин, эл аралык уюмдардын ортосундагы өз ара кызматташуусун жолго салуу жана өнүктүрүү. Ошол эле Илимдер академиясы Константин Иванович Скрябин атындагы өзү бүткөн институттун агайлары менен тыгыз иштеш керек да багбандар. Илимдер академиясы дагы баягы караңгыда жол таба албай жүргөн немелерге сиздер чырак болуп беришиңиздер керек да. Кийин ошончо миллиондогон каражаттар жумшап алып банкрот болбош үчүн сиздердин салымыңыздар өтө чоң болуш керек да. Так. Багбан фермерлер үчүн тиккен багы толук товардык мөмө берүү мезгилине киргенге чейин тигилген бактын түрүнө жараша 5 жылга чейин салыктык эс алууларды берүү. Бул тармак үчүн жабдууларды жана материалдарды жеткирүүчү субъектилерди тамчылатып, жаадырып сугаруу системалары, сууну жана башка ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды, ошондой эле багбанчылык үчүн атайын техниканы монтаждоо, орнотуу менен алектенген фирмаларды, компанияларды бажы жана салык төлөмдөрдөн толук бошотуу. Климаттык зоналарды, сорттук жана помологиялык курамды туура тандоону эске алуу менен өнүктүрүүнү инновациялык, интенсификациялык жолдорун колдонуу менен жаңы интенсивдүү жемиш бактарын, аянттарын, аймактарда мөмө жемиш продукциянын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү. Агро өнөр жай интеграциясынын натыйжасында өндүрүлгөн продукцияны сарамжалдуу пайдалануу, аны сактоо, кайра иштетүү, ташуу жана сатуу этаптарында жоготууларды азайтуу, айыл чарба кооперативдерди түзүү жолу менен товар жүгүртүүнү жогорулатуу, айтылган максаттарга жетүү үчүн сорттоочу, жууп таңгактоочу линиялар, тоңдургуч жана муздаткычтар менен жабдылган заманбап логистикалык борборлорду аймактарда куруу, кайра иштетүү өнөр жайларынын өндүрүмүн жогорулатуу менен балдар жана авиаборт азыктарын, джем, кыям, компот ширелерди, концентраттарды, кургатылган жана тоңдурулган мөмө жемиш продукцияларынын ассортиментин көбөйтүү. Кийинкиси консультация, семинар, төгөрөк столдорду уюштуруу жолдору жана чет өлкөлөрдөгү алдыңкы интенсивдүү бактарга, логистикалык борборлорго саякаттарды уюштуруу менен мөмө жемиш өндүрүү жана аларды экспорттоо жаатында алектенген адистерге жана фермерлерге системдүү түрдө окууларды өткөрүп туруу. Эл аралык рыноктарга экспорт үчүн өндүрүлгөн продукцияны бренддештирүүнүн үстүндө деталдаштырылган изилдөөлөр тынбай алып барып туруу зарыл. Кийинкиси өндүрүлгөн мөмө жемиш продукциясын сатуу жана экспорттоо көлөмдөрүн аныктоо максатында ички рынокто жана айыл чарба продукциясын импорттоодо өсүү тенденциясы байкалган Россия Федерациясы, Евро биримдик, Жапан, Түштүк Корея, Кытай жана башка ушул сыяктуу мамлекеттердин
рыноктардын импорт динамикасына тынымсыз стратегиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп туруу, республика боюнча тиешелүү максаттарды аныктоо, тапшырмаларды жана так иш чараларды түзүү менен ар 4-5 жылга тармактуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландарын иштеп чыгуу максатка ылайыктуу болот эле. Эң аягында бул дагы айыл чарба министрлигине анан жалпы калкыбызга дагы айтыла турган сөз да, көп эле багбандар ушу малдын азабын көп эле көрүштү да. Тигип койгон бактарын кажып кеткендер, 15 жыл, 20 жыл өстүргөн бактарын жок кылып, аябай зыян тартып атышат. Стойловое содержание животных деген бар да. Ошого өткөрүшүбүз керек. Таза асыл тукумдуу малдарды багышыбыз керек. Жайлоолорду деградация кылып бүттүк. Малдын оозу жебейт да, буту жейт да. Ошон үчүн сүт багытында болот, эт багытында болот, малдардын бардыгын стойловое содержаниеге өткөрүшүбүз керек. Жайыттарды сакташыбыз керек, бактарды сакташыбыз керек. Ошол жөнүндө да бир сунушум бар. Интенсивдүү мөмө бактары жана жемиш плантациялары уюштурулган же уюштурууга пландалып жаткан аймактарда айыл чарба малдарын жыл бою коро сарайда багууга которуу. Анткени алардын көзөмөлсүз жайылышы аймактардын экологиясына жана багбандарга орду толгу зыян келтирип, жер тилкелерин тосууга ири суммада каражаттарды сарптоого мажбур кылып жатат. Акырында мындай кичине өзүм ойлоп тапкан бир сөз бар эле. Казып алынуучу ресурстар качандыр бир мезгилде түгөнөт. Ал эми айыл чарба азыктары чексиз кайра жаралуучу киреше бойдон киреше булагы болуп кала берет. Ошо урматым менен Мына биздин бүтүрүүчү Улан Балтабаевич агайларды, мен сиздерди биздин улуттук Кыргыз Улуттук агрардык университетине чакырып кетелем. Келип, отуруп, бул өтө актуалдуу маселе. Бул маселени биз да көтөрүп келатабыз. Ошондуктан чогуу отуруп, чогуу чечсек, менимче жакшы болот эле. Бизде дагы ошол багыттагы профессорлор бар, илимдин кандидаттары бар, докторлор бар. Мен ойлойм, бул өтө пайдалуу болду. Рахмат, Нуржигит Кадырбекович.